Jönökөy ellerge, jönökөy dıykandarga mümkünçülük düşpеш gerek. Жалал-Абад облусунун Аксы районунун жаштары үчүн улуттук спорт оюндары, волейбол жана шахмат боюнча мелдеш уюштурулду. Бул иш-чаранын демилгечиси болгон Өнүгүү партиясы республиканын ар аймагында өнүгүү чемпионатын өткөрүп, жалпы спорттун өсүшүнө салым кошууда. Статистикага караганда жаштарыбыз спорт менен машыкпай, ден соолуктары начарлап атат да. Ошонун негизинде биз спорт аркылуу биз өзүбүздүн улутубуздун ден соолугун камкордугун көрүү максатында иштеп келатабыз. Бул жерде экинчи да максаты бул ар бир райондордо жаштардын ынтымагы, жаштардын достугу, жаштардын кийинки болгон келечегинин сөзү бул жерде сөздөр айтылат. Ошонун максатында иштеп келатабыз. Райондук деңгээлде уюштурулган мелдешке ар бир айлык клубтан 14 команда катышып, жалпы байге фонд 65 000 сомду түздү. Аны менен бардык катышуучуларга Өнүгүү партиясы спорттук кийимдерди белек кылды. Мелдештин жогорку деңгээлде өтүп жатканын айткан калыстар, мындай спорттук иш-аракеттер айыл тургундары үчүн өзгөчө мааниге ээ экендигин айтышты. Өнүгүү партиясынан эң жакшы деген приздерди коюп атат. Себебинде өткөн жылда дагы ушундай оюнду уюштуруп берген. Бизге азыр өзүбүз деле агып жаткан Карасунун суусу бар, Әулеттин суусу бар. Ушундай бизге туз менен суу, аба кандай болсо ошондой керек болчу. Себеби дегенде бизге мындай Өнүгүү партиясында башка партиялар мындай көмөк көрсөткөн эмес. Учурда экономикалык жетишпестиктерден улам мамлекет спорттун бардык түрүнө жетишерлик деңгээлде көңүл бура албай келет. Кээ бир дүйнөлүк кармаштарга чыккан спортсмендерге колдоо көрсөтүлгөнү менен элди массалык түрдө спортко тартуучу иш-аракеттерден майнап жок. Ошондуктан Өнүгүү партиясы айыл жергесине түрдүү мелдештерди уюштуруп, жеңүүчүлөрдүн облустук жана республикалык деңгээлге чыгуусуна шарт түзүп берүүдө.